Buga çeyin men agayım, men ustatım, Kırgızistan Federasyonu özünün çoğun ordu var. Rahman agayыбыз adam zamay bilen gelişler bilen жолугушууларга келип кеттилер. Ал кезде шартка байланыштуу, ден соолукка байланыштуу келгенге мүмкүнчүлүк болбоду. Мына Кудай кыз буйруп, бүгүн агайыбыз менен сиздер менен чогуу жолугушуп отурабыз. Эми бир аз жана өзүңүздөр айтмакчы маскачылык тапып кеткенсиздер, жолдо бир аз пробка кечирээк келип калды. Негизи мен 20 мүнөт ерте келишим керек эле. Мен баары Москвада боломбу, кайерде болом, баары Кыргызстан жашайм да, ушундай жарым саат кечигип, bir saat şaşkay varıp, ilgilikini ertegeç yok, burası ушундай колубуздан келишинче убакыт таап жетишип келгенге аракет кылдым. Сиздер менен жүз көрүшүп атканыбызга шүгүрчүлүк айтам. Мен убакытты, сөздү көпкө созбойын. Өзүңүздөргө белгилүү убактыбыз ченелүү. Бул жерде биздин лидерибиз сиздер бере турган сурооңуздарга, ушул айта турган ой максатыңыздарга да сурооңуздарды агайга түз болсоңар, түз жооп аласыздар. Ошон үчүн эгер урушат этсеңиздер, мен сөздү бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери, өзүңүздөр колчак косуп алгандай биздин келечектеги президент деп атабыз Мадымар Адыган Кимсапаевке микрофон берем. Allah şunday olup, amanı sizler beni yüz görüştürüp, uçuraştırıp durgan için çeksiz şükürler olsun. Daim жақсылықтарымен жолугушууга күндөрдү насип эткен болсун. Ар бириңиздердин ой максатыңыздар каалаган тилек жараткан эне тилеген болсок, ошол тилектерибизге жеткирген күндөрдү насип этсин. Биз ушул келип, биз менен жолугушуп, мындай бир кенен баарлашып, кетсеңиз деп чакырганыңыздар үчүн, сунушуңуздар үчүн мен терең ыраазычылык билдирем. Мен өзüm дагы жанагы парламенттик шайлоо өткөндөн кийин ушул жака келүү планыбыз бар эле. Биринчи кезекте ыраазычылыкты сиздерден баштап, сиздерге таазим кылып, сиздердин ушундай бир жигердүү колдоп бергениңиздер үчүн Россия Федерациясындагы убактылуу иштеп жүргөн баардык биздин жарандарыбыз кайсыл гана шаардан, участоктон болбосун, биринчи орунду камсыздык бергениңиздер үчүн чын дилимден бүтүндөй биздин партиялаштардын атынан, көрмандардын атынан сиздерге терең ыраазычылык билдирип, рахмат айтып коюуга уруксат этиңиздер. Парламенттик шайлоодогу жеңиш бул бүтүн Кыргызстандын эмес, бул 100% эч ашык кеми жок. Бул сиздердин жеңишиңиздер болду. Сиздер күндө өзүңүздөр бул жакта жүргөн менен ата-энеңиздерге, тууган уруктарга, жердештерге, айылдаштарга кайрылып, биздин бир кандайдыр бир таза жолго түшүүгө, туура жолго түшүүгө, адилеттүү жол менен барууга айбегейсиз чоң салым коштуңуздар. Бул үчүн дагы сиздерге рахмат. Себеп биз дайым жолугушканда айтып келгенбиз. Жаңыланууну, Кыргызстанда өзгөрүүнү сиздер жасайсыздар деп. Сиздердин гана күчүңүздөр менен болот. Себеп ал жакта көпчүлүгү момундай бир Алатоонун алыстан гана карап, анын кадыр баркына жетпесең, ата-энени дагы алыска чыкканда гана кадыр баркына жетпесең, тууган урукту, туулган жерди, киндик тамтанган топуракты алыстагы жүргөн гана адам сезет, адам билет, ошол баркына жетет. Мына ошол нерсенин баарын камсыз кылган сиздерсиздер. Аллах дайым сиздерге күч кубат берсин, акыл эс берсин, жүрөктөрүбүзгө бири-бирибизге болгон мээримизди күчөткөн болсун. Аман эсен кыска убакыттардын ичинде кайрадан 6 саныбыз аман, өзүбүздүн гүлдөп өскөн топурак каныбызда, кан тамган топурагыбызда, жерибизге, сууларыбызда жеткенди насип эткен болсун. Бул өзгөрүү кандайдыр бир үмүт отун жандырат деп
мен дайым жолыққанда сіздерге айтып келгенмін. Мына ошоны Кудай буйрса, баягы мен макул эмесмин, менин укугум бар деген кыймылдардын жаралышы менен биздин багытыбыз таптакыр башка жакка өзгөрдү, Кудай кааласа. Эми биз ушул өтүп туруп дагы ар бир кадам сайын мыйзам бузууларды көрүп, бизге депутаттык мандат эмес, бизге ошол жогорку кеңештеги отуруу кандайдыр бир мансап эмес, бизге адилеттүүлүк андан бийик турарын далилдедик. Жападан жалгыз Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы парламентке өткөн партия болуп туруп, шайлоонун жыйынтыгын тааныбайбыз деп жарыялаган жалгыз партия болуп. Неге? Эмнеге биз ушул жолго бардык? Биз дагы бир жолу баса белгилеп койгубуз келди. Биз адилеттүүлүк деңсеген, биз тазалык деңсеген партия экендигибизди далилдеп койдук. Биз өтүп туруп ошол 14 мандаттан баш тартканыбыз бул дагы бир жолу элибизге дагы тарых алдында далил болсун. Бизге андай мандаттын кажети жок, арам. Шайлоонун аркасы менен баруунун кажети жок деп. Экинчи жагы. Мына ошол 5 октябрда ушунчалык чоң толкундоолор пайда болгон учурда кечинде Заматта Нук башка жакка бурулуп кеткендигин дагы көзүбүз менен көрдүк. Мына сиздер менен биз күбө болдук. Айтышып атат, айрыкча ушул биздин арабыздан да ошол жерде Россияда иштеп жүргөн, Казакстанда, сыртта жүргөн биздин азаматтарыбыз айтты. Эмне үчүн Бүтүн Кыргызстан партиясы же Адахан Манумаров ошол жерден көрүнбөйт деген суроону көп койдуңуздар. Биз, урматтуу туугандар, эшик турса тешиктен кирчүү киши эмеспиз. Биз андай жол менен бийликтин алмашуусуна мейли канчалык адилеттүү бийлик болбосун, биз андай жол менен барууга тикеден каршыбыз. Биз дүйнөгө маскара болгубуз келбейт. Биз уят болгубуз келген жок. Биз кандайдыр бир ыңгайлуу жагдай түзүлүп калып, өз пайдабызга маселени чечип кеткенден, же улак жерге түшүп калса аны эңкейе калып, көтөрүп алып чабып кеткенден алыспыз садакалар. Бизге андай жолдун кажети жок. Биз маданияттуу жол менен. Мен жана ошол көптөгөн журналисттерге суроо беришкенде жооп берген жообумду айттым. Биз жараткандын буйругу менен калдайган калкыбыздын колдоосу менен гана барабыз андай. Биз жаман жаткан нерсени барып жулак алып, ошол жерде барып отура калбайбыз. Ала Тоо аянтына чыкканда биз шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгар деген талап менен чыктык. Биз бийликти же болбосо ал үйдү ээлеп алып, ошол ал үйдү өрттөп жиберели деп чыккан эмеспиз. Биз доско күлкү, душманда таба болуусун каалабайбыз деп коебуз. Өз үйүңдүн ичинде болсоң анча байкалбайт экен. Биздин жүрөгүбүздүн сыздаганы айрыкча ушул сыртта жүргөн, башка өлкөлөрдө жашап аткан сиздер үчүн. Себеп бардык өлкөлөргө массалык маалымат каражаттарын карасаңыздар, шылдың болуп аткан мамлекетке айланып атабыз. Биз ушундай жолго барбашыбыз керек эле. Ошондуктан жанагы 5 октябрь күнү шайлоого катышкан партиялардын курамынан түзүлгөн координациялык кеңештер. Кээ бир азаматтар аны башкача кылып жеткиргенге аракет кылып атат. Пейили ниетибизде жолдош болсун. Бул аткаруу бийлиги да эмес, башка бийлиги да эмес. Ошол партиялар жыйналып, мындан ары карай биздин талап аткарылды. Шайлоонун жыйынтыгы жокко чыкты. Эми мындан ары биздин аракеттерибиз кандай болот? Кийинки шайлоого, шайлоо конституциялык мыйзам боюнча 90 күндүн ичинде кайрадан өтүш керек. Шайлоо жарыяланбайт. Бул конституциялык мыйзамдын талабы. УШК тездетип ошону жарыялашы керек эле. Биз ушул аракеттерди жөнгө салсак, конституциялык талабы кайрадан кирсек, башка мамлекеттерге күлкү болбосок деген аракеттердин аркасында жүрдүк. Биз кайсы бир министрликти же областтык, же райондук, же шаардык администрацияларды басып алалы деген жапайы ойдон
өтө алыс болду. Мына кыска мезгилдин ичинде бир айга жакын убакыт өтүп калды. Биздин позициябыздын так таза туура экендигини мезгил өзү далилдеди. Биринчи сааттан баштап биздин койгон талабыбыз конституциялык талаага кирели деген талапты койгон. Мына ошол кезде ар кандай сөздөр болуп атты, түшүнүүгө, түшүнбөгөнү дагы. Эмне үчүн Нодумаров ушуга аралашпай атат деп. Келеримизден сындарыңыздар. Неге аралашпай атасыз дегендерди. Биз, урматтуу туугандар, дайым бекем тартип, тазалык, мыйзамдуулук, ыймандуулук деп баса белгилеп бергенбиз. Ошол позициябыздан кылдай кыйшайбайбыз. Биздин позициябыздын туура экендигин кошуна мамлекеттер дагы биз үчүн стратегиялык өнөктөш болгон, негизги тышкы саясатта дагы, социалдык экономикалык саясатта дагы өнөктөшүбүз болгон Россия Федерациясынын дагы, башка чет өлкөлөрдүн дагы көз карашы угуп атасыздар, көрүп атасыздар. Биздин позициябыз так, даана, ачык, эң негизгиси адилеттүү, таза экендигине. Биз, урматтуу туугандар, таза жаралганбыз жараткандан. Соңку демimiz чыкканча таза ойдон кетпейбизди каалаган элбиз. Биз ушундай партия болуубуз керек. Бул конституциялык мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары жана Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын 48-беренесинин талабы ушундай. Шайлоо жараксыз деп табылдыбы? Bir айдын ичинде, bir айга жетпеген мезгилде Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун экинчи айлампасын дайындайт. Ал биздин эсеп боюнча 20-декабрь болду. 20-декабрда шайлоо сөзсүз түрдө өтүүсү керек эле. Сөзсүз түрдө парламенттик шайлоо. Сооронбай Жээнбеков өз арызы менен кызматтан чегингенден кийин Конституциянын талабы боюнча bir жуманын ичинде Жогорку Кеңеш президенттик чукул шайлоонун күнүн белгилейт. Эгер Жогорку Кеңеш белгилебесе, bir жумадан кийин шайлоо жарыяланды деп эсептелет. Бул Конституциянын талабы. Ал жагабы жакпайбы башка маселе. Азыр жагдай кандай түзүлүп калды? Шахмат ойногондор бар да, патовый ситуация деп коет. Эч кайда мындай баса албайсың, жүрө албайсың. Патовый ситуация ушундай болуп калган. Себеп 28-октябрдан кийин Жогорку Кеңештин легитимсиз. Жогорку Кеңештин 1 саат иштегенде дагы укугу жок. Аны канчалык элдин талабы деп кыйкырышпасын, указ менен дагы, мыйзам менен дагы анын ишин улантып бергенге эч кимдин укугу жок. Ушуну биз билип коюшубуз керек. Баягы ыйлагандын көз жаман, айткандын ооз жаман деп дагы да болсо жалгыз биз каларыбыз ушуну какшап айтып атат. Бирок күндөр өтөт, тез эле өтөт. Эртең дагы санды урабыз чаап. Ошону деле туура айткан экен. Эмнеге укпай калды экен? Буга дайын, урматтуу туугандар, эч бир өлкөнүн бүгүнкү Кыргызстанда бийлик минде отургандарды тааныбагандыгы ачыктан ачык далил. Буга башка далилдин кажети жок. 28-октябрга чейин конституциялык талаага кириш мүмкүн беле? 100%. Неге кирбеди? Аларга да жооп бере турган күндөр керек. Тилекке каршы дайым кеч түшүнөбүз да биз. Ар бир келген президент мына статья мага жагат, бул статья мага жакпайт. Сөзсүз түрдө тийишкени конституцияда. Коррупцияга каршы күрөшүүгө дагы тыюу мүмкүндүк бербей аткан конституция болуп чыгат. Өсүп өнүүгө дагы тыюу салып аткан конституция болуп чыгат. Балеге калган конституция. Мен жакында интервью берип атып айттым эле. Мына Россия Федерациясы биз менен тең алган конституциясын 93-жылы.
Ушул 93 жылдан бул күнгө чейин болгон 2 гана жолу түзөтүү киргизди. Биринчисini 2000 жылы, экинчисini быйыл июнда киргизди. 30 жылдык тарыхта, дээрлик 30 жылга жатат, 2 гана поправка киргизишти. Биздин Кыргыз Республикасында канча болуп кетти? Өздөрү да санынан адашып кетишти. Ар бир келген президент Конституциянын жаңы редакциясы деп баштайт. Эленай ордуна кой чал кагазды. Жөнөкөй мындай бир илгерки токтомдон дагы кадыр баркы калбай калды. Өтө эле майдалап кеттик Конституцияны. Мына ушул көз караштар боюнча өзүмдүн пикиримди билдирип койсом, кээдер айтып атат, жазып атат. Эми кээдер деген түшүнөбүз биз кимдер экенин. Жалданмалар. Азыр ушундай мода болуп калды. Ар бир короого 50дөн 60тан жалданмаларды киргизип коет дагы, укпайт дагы, көрбөйт дагы, баса берет, жаза берет жанагы. Моомдай кылып коюп туруп эле ура берет. Эмнеге десең өзү билбейт. Билет. Кыйналды. Ушундай деп айт деди. Мына ошол жаштарга деп пикирабыз. Ошол жерде отурган 60-70-нин баары жаштар отурат моомдай кылган. Эскилер кетсин деп коет. Ойгонгондор. Мен айттым, үйгө барып атам менен энемди да кууп жибер. Алар дагы эски. Биз сиздер менен так башка темада сүйлөшүшүбүз керек эле. Тилекке каршы ушундай жагдайга туура келгенден кийин ушуларды айтууга биз милдеттүү болобуз, мажбур болобуз. Анан сөзсүз түрдө сурооңор келет да сиздер. Мен келечекти көрө албай атам турганда. Ушундай деп жооп берсем, сиз дагы үмүтүңүздү үздүңүзбү дейт да. Мен үзбөйм үмүттү. Аллах үздүрбөсүн Алла үмүттү. Бирок ушул жол менен келсек мен көрбөй турам. Кээ бир акылдуу инсандар айтып атат. Кичине эле бузулуп калды дейт. Угутасыңар. Кичине бузулуп коебуз. Андай болбойт. Мына 2010 жылы ошондой кичине эле бузулуп калса эч нерсе болбойт деп, ошонун кесепети алып келип дөңгөлөк болуп бүгүнкү күнгө алып келди. Эместе келе тургандар. 2010 жылы Мадумаров айтты эле. Бул конституция Кыргызстанды туңгуюкка алып баруучу конституция деп. Эсиңерде барбы? Мындан артык кандай деп айтышым керек эле? Эскерттим эле го. Өткөндө ошондок сүйлөгөн сөзүмдү чыгарып туруп, бирөө жазып коюптур. Мадумаровдун көзү ачык экенин деп. Аллах сактасын көзү ачык болгондон, себеп келечектин баары кайып, кайыптын баары жараткандан башка эч кимге белгисиз. Бирок мамлекеттик ой жүгүрткөн инсан катарында конституция кайсы жолго алып барышын билиш керек адам. Билбесең саясатка жолобошуң керек. Жакка жаттап алышың керек конституцияны. Жазып берген кагазды да окуй албай аткандардын кесепетинен кыргыз ушул кейипти кийип отурабыз биз. Мына 2016 жылкы конституциясын айттым эле, бул мамлекетти жок кыла турган конституция. Кудай сактасын. Бирок ошого баратабызбы, келип калдык. Себеп бир мамлекет тааныбаса, эч бир мамлекет алака түзбөсө, же бир жакка чакырбаса, же алар өздөрү барбаса, ал кризис. Өнүккөн өлкөлөргө таасир басты. Бирок биздин Кыргыз Республикасына окшогон өлкөлөргө аябагандай катуу таасир тийгизет. Эмнеге? Себеп биз импорттан көз каранды калыппыз. Бизге май дагы, чай дагы, күйүүчү майың дагы, азотуң дагы, айланайын, унуң дагы башка жактан келет. Бизге таасирин тийгизет. Бишкекте угуп атасыңарбы, баалардын кандай кетип баратканын? Эт 400 сомдон ашып кетти. Картошкалар кетип баратат. Май кетип баратат. Кум шекер кетип баратат. Баары кетип баратат. Качан барып, кай жерге барып токтойт бул? Айлык өзүңүздөр билесиздер 1 сом кошулбайт.
Тескерисинче, мына азыр кээ бир соттор мага кайрылып атат. Соттордон 10 миңден, кызматкерлерден 5 миңден айлыктан кармап баштаптыр. Эмнеге десе, карызга төлөй алганга акча жок экен. Бюджеттик тартышыбыз 42 миллиард болуп атат. Бюджеттик тартышыбыз. Бул не деген өлкө болот, айланайындар. Эмне болгон өлкө болобуз биз садаган? Токтобойлу, кандай дейсиздер? Мен улам чыккан сайын кайрылып атам. Токтогулачы садагалар. Токтогула, токтот. Кимиң ким болсоң ошол бол. Бирок башка өлкөлөр менен мамилени түздөшүбүз керек. Биз өзүбүз тартып кете албайбыз, ачык айтайын. 42 миллиард бюджеттик тартыштыкты кантип жеңебиз? Мына ушундай оор кырдаалга келип калдык. Мен түшүнбөйм, кандай баатыр болуш керек. Азыр көрүп атасыздарбы? Билгени деле, билбегени деле мен министр болушум керек. Өкүл баладан көп нерсе жок экен атам. Не болуп кетти? Кыргызстанда экономист, юрист, мугалим, дарыгер деген диплом албай эле, өкүл бала деген диплом өтө керек болуп калды бизде. Мына популярдуу болуу кандай болот? Мага көп айтышат. Качан деген суроону көп берет. Биз дайым жооп берип келебиз, качан көзүбүздү ачканда деп. Бирок көзүбүз көргөн менен көөдөнүбүз сезбей атасыздар. Мына ушундай болуп атат, бирок тилекке каршы азыр маалыматтык күрөш ушундай жаман каттуу күчөп кетти. Өтө каттуу күчөп кетти маалыматтык күрөш. Анан элибиз айтып атат, башыбыз айланып калды дейт. Муну окусаң мындай дейт, тигини окусаң тигиндей дейт. Өзүң кандай дейсиң, кызым? Өзүң эмне деп ойлойсуң? Качанга чейин бирөөнүн айтканы менен жүрөсүң? Качанга чейин бирөө айтып койсо ошол жака чуркап кетесиң? Өзүң качан ойлоносуң санаган? Өзүңдүн акылың менен качан иштейсиң? Качан өз тилиң менен сүйлөйсүң? Качан? Мени кубандырган, мен терең ыраазычылык билдирем. Менин талапкерлигимди колдогондук үчүн эмес, бүгүнкү болуп аткан кырдаалга пикирин айткандык үчүн 1000 жолу ыраазычылык билдирем. Кыргыз интеллигенттерине ойгонду сукпайт. Сайгылап жүрүп, урушуп жүрүп, жаман көрүнүп жүрүп, түрткүлөп жүрүп, кыргыз интеллигенттери ойгонуптур. Мен мына кече түштөн кийин өздөрүнүн жыйынын өткөрүптүр, чоңойтулган жыйынын. Мына ошол кабыл алган чечимдерини жибербедиктир мага WhatsApp'tan. Ошол архитекторлор дагы, театр ишмерлери дагы, жазуучулары дагы, окумуштуулары дагы, бардык сүрөтчүлөрү да бардыгы биригип отуруп, интеллигенттер өткөндө бир пикирин билдирдилер. Конституция одоно түрдө бузулду, мыйзам талаасынан чыгып кетти деп. Мен ошондо Кудайга шүгүр дедим. Бүгүн аябай таң калтырганы, мына ошол академиктер, эл акындар, эл жазуучулары, эл сүрөтчүлөрү, эл артисттери биригип отуруп, бирөө сүйлөптүр дейт, мен көрө элекмин. Мага ким кече бирөө айтып берип атты, бүгүн айттыбы, мен Мадумаровду жакшы көрбөйм дейт. Мадумаровду сыйлабайм дейт. Бирок ошол кишиден башка эч ким калган жок. Биз интеллигенттер ошол кишини калдырабыз. Бул билесиздерби, бир чети кубандырат, бир чети өкүндүрөт. Эмнеге? Кубандырганы ошолордун түшүнүгүнүн пайда болуп, бүгүн эч кандай жагдайга карабастан үнүн чыгарып калгандыгы бул аябай чоң көрүнүш. Мен 30 жылдан бери кыргыз интеллигенциясынын үнүн укпадым эле. Мындай кадамга, мындай чечимге барат деген ишеним жок эле. Өкүндүргөн эмне? Өкүндүргөнү ар кандай жакшы нерседен кыйшык нерсесин издеп чукулап турган. Ушунан дагы бирдеме издейт. Эмне издейт? Өзүңүздөр байкайсыздар 2-3 күндүн ичинде. Дагы бир бала издейт.
Жакшыбы жаманбы? Biz özümüzdün pozitsiyamızda pikirimizni ayta berişimiz gerek. Tuңгуюкка күндөн күнгө чөгүп баратабыз. Эгерде биз ушундай учурларды мун чыкпай отуруп алган болсок, билбейм, адам, инсан өзүнүн алдында, өз аберинин алдында өзүн өзү кечирет. Биз ушул принциптер менен, ушул ишенимдер менен барышыбыз керек. Урматтуу туугандар, мына жактан суроолор аябай көбөйүп кетти, менин суроома жооп бербеди деген сөз болбосун. Биздин принципти билесиздер. Соңку суроо калганга чейин жыйын өткөрөбүз деп айтабыз. Эгер кайталанып кеткен болсо, эч кимисин бөлбөңүздөр, баарын бериңиздер. Меникини ылгап алып калды деген нерсе калбасын. Otur olasın. Rahmat. Kaytalanıp gitmekten olsa zaman dili ayta vereyine kapı olmayızlar. Muammer, koygon iriyeti menen başlayız. Assalamu alaikum, Adakan ağay, sizde prezident kılıp alamız. Menin suroğum çok, soran için var. Siz birlikte varsam Rossiya menen koş gражданство kılavuz deysiz, Oruslardın koloniyasına bolup kalbayыбызбы деп korkup. Teskerisinçe, eğer koş jarandılıkta algan bolsak, koloniya bolbosta teң atı bolup kalabız. Koloniya bolup kalış için atılık hiç kanday tiyişesi yok. Emin için men uşul jolga barışыбыз керек деп atam. Жыргагандан эмес. Bizde 1 milyonga жақын Кыргызстандык Россияда жашап жатасыздар. Көбүңүздөр жарандык алып калдыңыздар. Эртең Кыргызстанга барып 1 метр жер ала албайсыздар, себеби жарандыгыңыздар жок. Менин жүрөгүмдүн тилинип ыйлап атканы, миллиондогон кыргыздар өз ата жеринде, ата топурагында укукка ээ боло албай аткандыгы сыздатат. Сиздер көкүрөгүңүздөрдө кыргыз паспорту болгон болсо, Африкадан келсеңиздер да ошол жердин жараны болушуңуздар керек. Ошол жерде укугуңуздар болуш керек, себеби бизде бөтөн башка мамлекетибиз, жерибиз жок. Бул биздин элибизге гана пайда алып келет, андан бир тыйын зыян тартпайт. Себеби Россиянын жарандары Кыргызстанга барып жашайын деген бир да кишини көргөн жокмун. Ассаламу алейкум, Адахан Күнсаганович. Мен Мекенчил партиясында көп жылдан бери жүргөм, бирок акыркы убактагы мындай кылалы жигиттер, кыздар. Ар бир адам өзүнө жараша түшүнүгү бар. Мондай суроолорду берсеңиздер, жанагы шериктештер эмне болуп калбасын да. Алар өздөрү ушундай кылат, көпчүлүк учурларда ушундай кылышат. Ар бири өзүнө жараша ойлонот. Мына Тынар мырзанын дагы ушул жерде келген, мен кече түндө келгенде билдим. Анан сурадым. Sen emне кылып жүрөсүң десем, мен Рахман Разыков кошуп сизди ээрчип жүрбөйм, мен эртерээк келип даярдап коем. Бүгүн аны Рахман Разыковго айтып бердим. Президент болууга даяр эмес экенине көзүм жетти, сабаты жагынан, башка жагынан эми жетсе өзүңүздөр жыйынтык чыгара бериңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу Адахан Күнсаганович, куш келипсиз Москва шаарына. Кушубактысың, сизди көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Суроо, Курсан Асанов жана Өмүрбек Соналиев сизди сатып кеттиби? Жок, мени сатып кеткенде мен буюм эмесмин. Ошол сөздү азыраак колдонушубуз керек. Сатып кетти, антип кетти, мынтип кетти дегендей. Курсан Асанов менен кече сүйлөштүк. Биз ал жигиттин туура эмес, адилетсиз кармалгандыгын бир эмес бир канча жолу айттык. Чындыгы ушундай. Бийликти басып алууга аракет кылды дейт. Бийликти басып алгандар эмне кылды? Эң кызыгы, бийликти басып алгандар бийликти басып алам деди деп. Кыргызстандын келечеги үчүн Садыр Жапаров менен биригүүгө эмне тоскоол болуп атат? Жапаров жөнүндө оюңуз дейт. Тоскоол болуп атканы Кыргыз конституциясы. Ушул гана. Кыргыз мыйзамдары. Мен айтып атам. Гир талабы. Гир мыйзам талаасына. Айланайын, төбөм көккө жетип кеткенде дагы мыйзам менен иш кылабыз деп атам. Жок. Анда эч качан бир болбойсуз.
Мага бийликтин кереги жок, мен сиздерге дагы бир жолу айтып атам. Эгер биз өзүбүз мыйзамды бузуп алып туруп, кантип элди мыйзамдуулукка чакыра алабыз? Бүгүн мен могу жигиттерге айтып бердим. Күндө кечинде ичип келген ата балдарына кантип ичпе деп айта алат? Айткылачы. Өзү кечке буркуратып тамеки тарткан ата балдарына тамеки тартпа деп кантип айта алат? Ошол сыяктуу конституцияны тебелесең, мыйзамды тебелесең, айланайын башың алтын болуп кетсе да кереги жок, кажети жок. Биз дайым мыйзамдуулук деп пикир бергенбиз. А эгер азыр сурап атасыздар, эмне тоскоолдук болуп атат? Эгер барып мен шериктештерге шериктеш болуп калсам, айтмаксыңар. Адахан Кемсанбаев, мыйзамдуулук деп келдиңиз эле го, мыйзамды кантип бузуп атасыңар деп сурайсыңар. Не дейсиңер? Айтор, биз оңго бассак дагы, солго бассак дагы суроо толтура алат. А бирок ошого көз жумуп, жооп бербей коюп, өзүнүн билгенин жасап кете бергенде айтып атасыздар, кыйын экен, кыйын эмес. Жообу бар. Кийинки кадамдарыбыз кандай болот? Президенттик шайлоого өтпөй калсаңыз дейт. Каталар болсо кечиресиз, олтуруп жаздым, шашылыш, үзүр дейт. Сиздин бул жазышыңыз менен Жогорку Кеңешке депутат болсоңуз, уялбай барсаңыз. Биздин кийинки кадамдар кандай болот? Жалгыз жаратканга белгилүү. Бул бир, экинчиден, калдайган калың калк кандай чечим кабыл алган болсо, мен калк тарабында болом. Ошол чечим. Урматтуу Адахан Кемсанбаевич, Садыр Жапаров менен биригип иштесеңер жакшы болмок. Болмок, эгер силер футбол ойнойсуңарбы, жигиттер? Топ сызыктан чыгып кеткенде эмне болот? Кыргызстан аутта турат. Азизбек деген берген экен. Ошол саламатсызбы Адахан агай, сизди сыйлайбыз, урматтайбыз. Сураныч, сиздин каттуу айтып урушканыңызда кээ бир капа болуп, кээ бир адамдар капа болот экен. Каттуу айтып урушпасаңыз сизге бекемдеңиз болуп калды. Менин так ачык айтып койгонумду уруш катарында кабыл алып окшойсуздар, Эми езилип ылжырагандардан деле тажадык го. Мага чыдап койгулачы бир. Эң кызыгы, урматтуу туугандар, мындайда сылап, сыйпап, сен жакшысың, сен аяйсың деп буу өлтүргөндөрдөн этият болгон. Канчалык урушса дагы чындыкты сүйлөп атса ушуну айткан. Бир акылман киши айтканда, бирөөлөр бар дейт. 7 күн катары менен башыңдан сылап, сени менен кошо ыйрап туруп, жарга түртүлөт дейт. Бирөөлөр бар дейт. Кечке урушуп туруп, сүйрөп тартып чыгарып коет дейт. Мына ушундай айырмасын сезип атасыздар. Саламатсызбы Адахан Кемсанбаевич? Азыркы Кыргызстандагы абалга кандай баа бересиз? Бердим. Өкмөт башчы туура иштеп жатат деп ойлойсузбу? Топ талаадан чыгып кетти туугандар. Жок дегенде баягы мында дарбазачынын алдында мондай сызык бар. Ошол жерге киргенден кийин жыгылып калса 11 метр берет. Ар бир нерсенин эрежеси бар. Эми караңыздар. Футболду ким ойлоп тапкан? Англия. Эми караңыздар. Африкага барсаң да, Аравияга барсаң да, Азияга келсең дагы дүйнө жүзү бир эреже менен ойнойт, туурабы? Конституцияда ошондой. Эми үчүн башка өлкөлөр тааныбай атат? Силер конституцияны тааныбай атасыңар деп баалабай атат. Сүйлөшпөй атат. Кызматташпай атат. Себеп алар өздөрүн сыйлаган өлкөлөр. Депутаттар июнь айына чейин калды. Булардан кутулбас болдукпу? Ушул калганы мыйзамга дал келеби? Анан эмне үчүн аларды июнга чейин калтырып койгон киши менен барып иштешпейсизби деп атасыңар? Кандай суроо? Же кийин ошо кишиге кошулуп калсаңыз, ошону менен кошо жооп берип калсаңыз деп атасыңар. Андай болбойт. Болбойт. Эреже баарына бирдей болуш керек. Ал айтты эле го. Биз шайлоону 1 мартка чейин бүтүрөбүз деп,
Кейінгі күні барып алып айтады, июньға чейін өтпейді. Bir тұрып, мен айтпай да қойып қайсы бірін айтады. Мен сізді қолдап келгенім, үй біремде сізді қолдайды. Елеман дейді. Рахмат. Менің сұрауым, азыркы учурда барып қызмат алып жатады. Жапаров, сіздерді қызмат сунуштап чакырдыбы же аны менен жолуктуңузбу? Мамилеңиз кандай дейт? Мен чыккандан кийин 3-4 күндөн кийин келди, кабинетке келип отурду. Мен айттым, сен момундай деп жарыялап атасың, бирок андай жарыялар болбойт. Сен конституция боюнча мүмкүн эмес десем, эмне үчүн мүмкүн эмес деп сен конституцияны окуштуң. Кызматташы боюнча мен сиздерге жана айттым, мен кызматташа албайм. Мен кызматташканга даярмын, качан мыйзам талаасына кирсе. Мыйзам талаасына киргенден кийин эч кандай кызматташы жөнүндө сөз болуу мүмкүн эмес. Сен улуу тарых бар, мен айттым, улуу тарых баары бир азыр ордуна коет. Баары ордуна коет. Эгер мен азыр кызматташып кеткен болсом, ошол тарых ордуна койгон учурда сиздер айтасыздар. Сиз өтө сабаттуу элеңиз, ошону билип туруп эмнеге бардыңыз дейсиңер. Туурабы? Эң туура. Ушундай суроо берилбейт деп ким кепил болот? Мен кантип жооп берем ана силерге? Кичине эле бузуп койдум дейм. Азыркы учурда президентке талапкер сиз менен Жапаров ортосунда жарыш болоору билинип калды. Бирок көпчүлүгү садыр деп жата. Эгер өтпөй калсаңыз эмне кылабыз? Же кызмат сунуштаса иштеп киресизби шайлоодон кийин дейт. Айттым мен жана. Эртеңки боло турган иштин баарын жараткандан башка эч ким билбейт. Дагы бир жолу айтам. Кандай болгон учурда дагы мыйзам. Мени азыр Бишкекте дагы көбү сындап атат. Мыйзам деп эле отура бересизби деп. Анан эмне дейм? Эмне дейм? Айтпачы. Ассаламу алейкум, Алахан Бисмабаевич. Ушунун баары билесиздер, эмненин кесепети болду. Ушул улам төңкөрүш болгондо, төңкөрүш жасагандардын укуктук баа албагандыгынын кесепети менен болду. Кайра кайталанат. Менин суроом дейт, каркыра маселесинде эмнеге элге чыгып айтып койбодуңар, же коркутуу болгонбу дейт. Элге чыгып айта берип айткым деле келбейт. Мен ата-энесине жооп бергендердин балдары чоңоюп калып, алар сурап баштады. Аллах насип кылса ушундай күндөр келет. Мына кече ошол жакта жашагандар келип, сизге ошол жерде Кудай буйрса күндөр келет, биз эстелип тургузабыз дейт. Мен ишенем. Себеп Разаковдун тагдыры, Жусуп Абдырахмановдун тагдыры, Абсамат Масалиевдин тагдыры мен эртеби кечпи биздин тууну көкөлөтүп, аттиң чындык бул жакта турбайбы деген күндөр келет. Иншалла ошол күн жакындап келет. Эмнеге ар жерде ар кандай сүйлөйсүз? Айылга барганда хадистен сүйлөйсүз. 2 күн мурун түз эфирде жалаң орус казак акылмандарын мисал кылдыңыз. Хадис айтсаңыз болбойт беле? Кимдер менен кошуласыз? Аллах кошкондор менен кошулабыз. Эгерде мен сүйлөп аткан сөзүмдү түшүнгөн киши болсо, мен ага хадис менен түшүндүрөм. Эгер мени менен сүйлөшүп аткан киши хадистен эмес, тарыхтан же шарияттан кабары жок болгон киши болсо, мен мисалы 7 жашар балдарга барып, 9 жерде 2 18, 9 жерде 5 45 деп айтпайм да. Себеп түшүнбөйт да. Көбөйтүүнү, бөлүүнү билбейт да. Мен ошол ар бир киши менен сүйлөшүп атсам, ошого жараша сөз сүйлөйм. Тынар же Рахман Разыков же Абдулла Иманкулов менен сүйлөшүп атсам, булар менен тек гана сатираны сүйлөшөм. Аябай каттырып күлөбүз. Мен буларга конституцияны айтпайм. Булардын ар биринин өзүнүн мыкты адистери бар, азамат адистери бар. Ошондуктан кече орусча сүйлөдүңүз дейт, анан орус казак акылмандарын айттыңыз дейт. Садаган, ошону укканыңа рахмат сага. Ошону ук,
Sen суроо ошондой берип атат. Мен ошондой жооп беришим керек. Ар тараптуу жооп бериш керек. Шайлоо өткөрдүм, өтөөрдүн астында жергиликтүү бийлик аркылуу админдик ресурс аркылуу элге түшүндүрүү ишин жүргүзүшсө бийлик 2-3 жолдон ар бир шайлоодо биз шайлап аткан депутаттардын милдеттери эмне экен, эмнеге депутат шайлап жөнөтүп атканыбызды билсек, кайсы сапаттарына карап тандаш керек экенин түшүнсөк, адилеттүү калыс шайлоону элдер өткөзүп бермек. Ушуну бийликке сунуш кылсаңыз жакшы болмок. Эртең барып айтам, алар куп дейт дагы ошол күндөн баштап оңолот. Биз айтпаган эмне калды ушу шайлоолор боюнча? Шайлоо жөнүндөгү кодекстин долбоорун жазып киргизип да бердик. Сооронбай Жээнбековдун өзүнө айттым мен жана резиденцияда отурганда. Биз жазып бердик, ошону карап бергилечи. Жаза албасаңар биз жазып бердик го деп. Анан ошондо биз толук окуп жооп бериңиз дейт Келдибек. Келдибек мырза, ошол жердеги биздин мыйзамды жазып берген мыйзамды караса окумуш болмок. Биз жерлерге барып жыйындарды өткөрбөй, ар бир партия барып ансыз деле кыйратып көрсөтүү бербей аткан КТРдан телетаймаштарды көрсөтө бердик. Эл тандасын. Көрсүн, сүйлөй алабы жокпу? Акылы барбы жокпу? Жаза алабы жокпу? Конституцияны түшүнөбү жокпу? Ошого карап тандаса жакшы болот да. Кандай дейсиздер? Биз азыр деле ошол сунушту беребиз, ошол сунушта каттуу турабыз. Рахмат. Азыр кыргыз элинин 2 азаматы Мадумаров менен Жапаровдун ортосунда күрөш жүрүп жатат. Элди бөлүп жарбоо үчүн кандай кадамдар болот сиз тараптан? Менин алып коеюнбу? Не дейсиздер? Жок. Кандай? Эгер азыр жалаң гана бири-бирин каралоо күч алды, мен эч кимди каралабайм. Эч кимди каралабайм. Булар мындайда бийлик ким келбесин ушу Мадумаров менен күрөшөт. Эмне үчүн? Чекеге чыккан чыйкан болот. Эмне үчүн? Туура эмес иштердин көзүнө сайып айтат. А кеткенден кийин эл айтат. Мана караңыздар, 120 депутат. Атамбаев чүчкүсү дагы ак чүчүбүз деди. Титиреп кетишет. Жээнбековкелери менен секирип өтүштү. Кечеки журтатасын, кечеки досторун кол тийбестигин конституцияны бузуп кабыл алып беришти. Калппы? Мадумаров эмнеден ошондо? Атамбаевден кол тийбестикти алып салуу туура эмес деп. Кол тийбестикти алып салуу туура эмес, кол тийбестикти мыйзамсыз конституциялык мыйзамды бузуп кабыл алдылар деп. Себеп мыйзам артты күчкө ээ эмес. Мыйзам артынан иштебейт. Мыйзам артынан иштейт бир учурда, могу жерде юристтер болсо билет. Эгерде жаранга жеңилдетүү шарттары каралса, оорлотуу шарты артка иштебейт. Түшүнөсүзбү? Бүгүн кой уурдаганга 5 жыл болсо, мисалы, сиз бүгүн уурдадыңыз. Сиз соттолдуңуз 5 жылга. Bir жылдан кийин кой уурдаганга 7 жыл болуп кетсе, сизге 2 жыл кош берет. Түшүндүңүздөрбү? Ошондуктан ар бир нерсе өзүнүн убагында айтылганы дурус. Биз мыйзамдуу иш-аракеттер болгонбосо дайым айтабыз, колдойбуз, ким болсо ошол болсун. Бирок мыйзамсыз болсо, аны менен күрөшөбүз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз жана урматтуу Самаж. Менде өтө эле көп арасынан бүгүнкү күндө актуалдууларына токтолоюп, эгер сиз Аллахын колдоп президент болуп калсаңыз, Садыр Жапаровду премьер кылып иштетесизби? Кол сунуп, кетескенсинче Жапаров президент болуп калса, сиз премьерликке сунуштаса иштеп бере аласызбы дейт. Биринчиден, бул жыйын сиздер менен жолугушуу, бул президенттик кампанияга болгон үгүт насаат иштери эмес. Бардык жагынан биз өзүбүздүн мыйзамды каттуу карашыбыз керек. Мен мындай кылып жиберем, мен тигиндей кылып жиберем деп ошол азаматтар гана айта алат. Себеби аларга мыйзам иштебейт, а бизге мыйзам каттуу иштейт. Ал жака дагы бир азамат барып калды, 2 азаматты жиберди БШКга, Борбордук шайлоо комиссиясына. Жеке бир маселелер менен, өзгөчө бир тапшырмалар. Түшүнүп атасыздарбы?
Ошондуктан кээ бир суроолорго моундай деп жооп берип койгон болсо, сиздер ойлобоңуздар, жооп бергиси келбеди же башка деп. Биз бардык тарабын эске алышыбыз керек. Болуп калсам деп ошол жигиттер айтып атат. Же аларга конституция бар. Мана кече Жалал Абадта bir kızık okuyor oldu da. Kızık okuyor oldu. Bir ay başta bilimlik üçün canım verem degenlerdi. Bari toplulup alıp iylap жиберишти бактылуу болду. Mana биздин бүгүнкү күндөгү абалыбыз ушу. Кандай дейсиз? Токтолушубуз керек. Адаканагай оор кылмыш жасап түрмөгө түшкөндөрдүн коррупционер урлар жазасын күчөтсө болобу? Алар түрмөдөн тооба келтирип чыкса жакшы болот эле. Азыркылар түрмөдө зек болуп чыгып жатышат дейт. Алар тооба келтириш үчүн биринчи ал жерде тооба келтире тургандар болуш керек да. Ал жак азыр мода болуп калды. Кыргызстанда көтөрүлөм десем ошол жака барып келиш керек. Assalomu alaykum Араканагай. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү кимдер? Алар кандай жазага татыктуу деп эсептейсиз дейт. Азыр алардын мүчөлөрүн эмес, башкаларын дагы тааныбай калдык биз. Себеби түштөн кийин башка болуп калат баары. Мен азыр бирөөнү айтсам эртең башка болуп калат. Айтты го өзү. Мен карайм баарын. Bir günde üçü almışak bayım. Alardı bilip, jattak kalışka ülgü verir alırız. Oşan üçün jönüne koyalım. Bugün barda erten yok. Sizler bir suranız, sizde Japarov menen birigimizlerdi elin köpçülüğü kağlaydı. Emneni kağlaydı deyiz, emneni gana kağlaydı. Menin özümdün jaşoğumdu, özümçö jaşap ötkөнгө ruhsat beresizler mi? Kanday deysiz? Men de adamım, ben insanım. Buga çey dagı kimlerdi gana aytpadılar. Bunu menen birik, anı menen birik. Buga koşul, diğerge koşul. Kaçan sizler bir jakşı adamda aytasın, uşuğa barıp koşul dermiş. Emnege şu tınar menen birge jür dep aytpayсыңар. Emnege razı kırtı janыңан кетирбе деп aytпайсыңар. Emnege aytпайсыңар. Je bular öte таза. Barıp birike turgan adamlar bütünde barlığı karıştır aldığındağı bir Kuday bilet alardan büt barına bağlı veririz. Je oşol öyle var bir kişi bilet. Je bir kişi taza жүргөнүндагы köpük görünüp kaldı. Kanday deysiz? Şu soğudu öyle koydum. Maga geçe gelingizler esneyip urmаттуу tuğanlar. Sizge kızmat gerek mi? Je Kırgızstan gerek mi? Atambayev menen barıp işleşpeysiz mi? Dep kançı jol ayttılar sadagalar. Emnege azыр aytпайсыңар? Kıçkaşta $600 algan kişinin kanka işletetileriniz de bugün meyin bakmaksın. Je kalıp mı? Cemiyetlik var, jardan vermeysiz de, oşularla işleşseniz, bolot ele var, jok degende oblast başkarıp vermeysiz mi? Dep kançı jol ayttılar. Men sizlerge emne dep aytım? Egerde men aramlıkты көрүп турган болсом, ал жерде жакын жоло койдум. Sizler elestetsеңиздер de, моундай болуп bir тоба кылдым. Bir aram nerseni жасап атат да, ошону сиздер көрүп турасыздар, көрбөйсүздөр, билбейт, сиз кыйнай бересиңер да, бар, ошолорго кошуп, ошолор менен чогуу отур деп болбойт. Андай болбойт. Тоолуу Карабактагы Коогаланга Кыргызстандын позициясы кандай? Айланайын, кыргыз өзүңдүн позицияң. Bunu жазган кишилер урушты деп айтасыңар? Саламатсызбы дейт. Аллах буюрса сиздин президент болушуңузга ишенебиз. Менин суроом ушул президенттик шайлоо таза өтөт деп ойлойсузбу? Siz кандай ойлоп отурсаңыз, мен дагы сиздей ойлоп отурам. Эл каалайбы ошону? Ötüp, el kağlamayı ötüp. Bardık mesele bizden elimizden göz kararı. Bardık mesele. Bana kararınızlar, bizge konsulduk kattoogo ruhsatты alып бериңиz. Biz barız japatırmak, barabız dedinizler.
Men bir жыл алар менен жаман жакшы айтышып отуруп, консулдук каттоого киргиздик. Канча киши бар мына? 7.000 киши бар. А Москва областында канча киши бар? 700.000 киши. 700.000 кишинин 10% барса, 70.000 бар. А биз 99% барбадык, 1% бар. Анан өлкөнү өзгөртөбүз. Кандай дейсиз? Мамлекетти өзгөртүү, туугандар, мен сиздерди ашыга мактап жибербейм. Мамлекетти өзгөртүү сиздердин колуңуздарда. Дагы бир жолу айтам. Баса белгилер. Сиздер кандай кааласаңыздар ошондой болот. Сиздердин каалооңуздар менен. Мен кээ бир 2-3 жигиттер менен отурганда ачык айтып атам. Сиздер бул жакта айлыктын чоңун издеп жүргөнчө, ал жакта жер жок болуп атат. Эл жок болуп атат. Адахан Кенсанбаевич, Кадамжай району Майдан элдин атынан чоң рахмат. Сиздин жардамыңыз менен Шанбисай ачылбай токтоп турат. Сизге чоң рахмат. Мурзаев Үсен дейт. Кудай кааласа, биз ушундай бир алдыбызга максат кылып койгонбуз. Шанбисай эле эмес, Солтон Сары дагы, Жерүү дагы, Кумтөр дагы, Аллах насип кылса бир күндөр келет. Бүтүн эле кыргыз менчигин өтөөр күндөр келет. Ал жерде алтын калбай калыптыр деген сөз куру бекер. Бир күндө калбай калды. Кандай? Ал жерде СССРдин иликтөөсү боюнча, биздин кыргыз адистердин иликтөөсү боюнча кеминде дагы 5.000 тоннадай алтын бар. Биз бүгүн не деп сүйлөсөк, 3 айдан кийин да ушундай сөзүбүздү айтабыз. Менин 20 жыл баштап сүйлөгөн сөзүмдү азыр коюшум. Көп айтып атат, азыр сүйлөп аткан. Жок, ал 20 жыл баштап сөз. Биз өзүбүздүн позициябыздан кандай кыйшайбай келаткан инсанбыз. Кандай кыйшайбай. Азап чегебизби, жаман көрүнөбүзбү, түшүнбөй каласыздарбы? Баары бир кандай кыйшайбай келатабыз. Кандай кыйшайып койгон жокпуз. Кыргыз кен байлыктары Кыргызстандын энчиси болушу керек. А эгер Кыргызстандын энчиси болбосо, кыргыз керегине иштебесе, андай байлыктын баарынан жок. Менин позициям ушундай болуп келген, ушул бойдон калат. Өзгөрүңүз. Сиз бийликке келсеңиз, коом таануу деген сабакты киргизсеңиз, сизге Аллах оомат берсин дейт. Андан да башка сабактар келет. Кудай кааласа. Союздун мезгилинде окуган сабактардын баары келет. Андан сырткары биз ыйман сабагын киргизебиз. Ошол ыйман сабагы менен гана алга чыгабыз. Туугандар, ишенип коюңуздар. Болбосо ыймансыздыктын туу чокусун көрдүк биз кечээ. Азыркы күнгө чейин көрүп келатабыз. Ассаламу алейкум, мен Баткен Карабак Келдибек деген жигит болом дейт. Айтсаңыз, ага, мындан арты кадамдар кандай болот? Мекенчилдер бүт чоң месталарды ээлеп алышты. Шайлоолор кандай өтөөр экен? Сиздин оюңуз кандай? Мен көмүр туткан адам сиз болосуз. Албетте сизге ден соолук. Көп жашаңыз, Адаханага жараткан болуп, кыргыз элине ошондой болуңуз деп туруп, амин деп жазып коюптур. Аллах разы болсун. Тилегиңизди ар бир адамдын тилеги өзүнө ниети болсун. Биздин кадамдарыбыз кандай болот? Ошол түзүлгөн кырдаалга жараша болот. Кандай кырдаал түзүлсө ошого жараша болот. Дагы бир жолу айтам, тек гана элдин, мамлекеттин келечеги үчүн. Кыргызстандагы тоо кендер жана башка мамлекеттик жерлерди элдин кызыкчылыгына иштетсе аласызбы? Ушул убакытка чейин төлөгөн налогдорун төлөдүк дейт, мен жооп бердим. Депутаттардын милдеттери эмне? Эл үчүн, мамлекет үчүн кыла турган мыйзам жазыш. Депутаттардын милдети мыйзам чыгаруу. Мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө. А биз кимдерди жиберип атабыз ал жака? Мыйзам жазыш эмес, фамилиясын жаза